Arabagılar, hurmatly okuwçylar, bugün biz Toğluk Molda boyunça söz kılgan turabız. Sabaktın teması Toğluk Molda, Telibay tentek poeması. Sabaktın maksatı akın jönünde malumat alıp, Telibay tentek poeması menen taanışуу. Çıgarmanın negizinde akıldıulukka, adeptүүлükкө tarbiya alуу. Toğluk Molda Nарын областына караштуу Акталоо аймагындагы Курска айылында туулган. Ал чоң акын, манасчы, элдеги ооздеки чыгармаларды жыйноочу, тамсилчи жана санжырачы. Тоголок Молдонун өз аты Байымбет Абдрахманов делинет. Ал сабаттуу болуп, арабча окуй жана жаза билген үчүн анан өзү тоголок киши болгондуктан Тоголок Молдо деп коюшкан. Акындын зор таалим тарбия берүүчү Кемчонтой, Куштардын аңгемеси деген дастандары, иттин доолдай титиремдегени, бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы өңдү тамсилдери, талымгыс менен көбөктүн айтышканы, устанын аялынын кошогу, чалга берген кыздын арманы деген сыяктуу ырлары бар. Телибай тентек поэмасы эл жомогунун негизинде жазылып, 1939-жылы жарыяланган. Биз мына бүгүн ушул Телибай тентек боюнча сөз кылып таанышабыз. Мурунку өткөн заманда Дадаңбай деген бай болгон, баласынын жогунан бала деп тилеп зар болгон. Куубаш Дадаң деген сөз Дадаңбайга ар болгон. Ыйлап жүрүп бала деп арман менен күн өтүп, арасынан бир катар алдаганча жыл өтүп, капалык бар сөзүндө карып кеткен кезинде бала көрдү Дадаңбай, арманы калбай өзүндө. Балам аман жүрсүн деп, аман жүрсө балам деп, баладан тынды санаам деп. Эр жеткенде Телибай акылы жок жан болду. Балам жинди болду деп, Дадаңбай буга дал болду. Балдары малга ээ болду, баарынан Телибай дөө болду. Эс акылы жогунан дөө болгону кээ болду. Эки агасын Телибай малга жанга ээ кылбай, малым бар деп ойлобой, бир айткан кебин эки айтат, Дадаңбайды мээ кылат. Малдын жандын баарына жалгыз өзүн ээ кылат. Түк жебестен этинен, түгөтүп кирди четинен, аз күн өтүп арадан малдын баарын түгөттү. Тоого алып барып бир далай бөрү жору тойсун деп бала кетти баштады. Малдан жарып таштады. Арадан канча күн өттү, күн каралаш түн өттү. Акмактык кылып Телибай агаларын жүдөттү. Баштагыдан беш бетер акыл эстен айрылды. Талатып малын түгөтүп, акыры өзүн кар кылды. Капа болуп атасы камыгып ыйлап кайгырды. Кармаар малдан түк калбай, Телибай такыр айрылды. Балам жинди чыкты деп, күйүп жүрүп чок болуп, багуучу балам жинди деп, шайтанга болду минги деп. Жалгыз эмес Телибай, жанабар эки агасы. Телибай тентек шок болду, эс акылы жок болду. Оңолуп кетер балам деп, баладан тынбайт санаам деп, кудуреттин ишине барбы менин чарам деп, молдого берип окутсам жиндилиги калар деп, тентектиги жоголсо анан тилимди алар деп. Атасы менен энеси баласын алып ортого, Телибайды жетелеп алып барды молдого. Атасы Дадаң кеп айтат, ай молдоке деп айтат. Балам тентек болду деп, бир айтпастан көп айтат. Оң айткан сөзгө тил албайт, иштин жөнүн биле албайт. Бузулду балам жоругу, бузуктук кылбай жүрө албайт. Бүткөн ишти бүлдүрөт, элдин баарын күлдүрөт. Өзү билбейт кумсарып, отурбайт үйгө тынчалып. Айланайын молдоке, жалгыз балам ушул эле. Жалгыз деп жазып айтпаймын, улуусу мындан кыз эле. Кызымды бердим күйөөгө, айылымда жакын бирөөгө. Тентек болду бул балам, бал үчүн менин убарам. Бул баланы окутуп, тентектигин тыйып бер. Айткан тилиң албаса, аябай мыктап уруп бер. Телибайды тапшырып,
Moldonun berdi koluna, katının dadan erçitip, kayta bastı joluna. Molda turup kat жазганда bat жазып, aldı kalem koluna, Alipe dep at жазып. Telivay tentek balasın, tabayın dep çarasın, Telivaydın koluna, berdi okutçu gagasın. Moldova Telivay til albayt, tentek kılbay jüre albayt. Molda oylonуп balany, ne kıların bile albayt. Molda aytsa ters aytıp, Moldonun canın küydürdü. Ayırıp çırtıp bir kança, depterinde büldürdü. Zerikti Molda Telivaydan, ketkin dedi bu caydan. Telivay kayttı üyünü, cini arvıdı günügö. Telivay degi çıdavayt, tentekti kılbay jürügö. Kele jatsa jolunda, keltegi var kolunda, Telivaydın sözünü kulağın tunat sonunga. Bir top bala oynaşıp, jürüptür muso kaytarıp. Telivaydın özünde, korkuu jok candan jaltanıp. Baykap basıp ozundu, baldarga gelip koşuldu. Mal kaytargan baldarga körsetmek boldu josundu. Men Telivay tentek dep, baldardı urup keltek dep. Baldardı urup kıyrattı, baştan ayak iğlattı. Ayda aldı muz olsun, al baldarga berbesten. Bul muzo meniki dep, tengdike Telivay kelbesten. Muzoğunu salıp aldına, Telivay keldi üyüne. Muzoğunu bakkan baldardın, jo aytbayt birine. Muzoğunu Telivay jıynadı, tokmokta vurup kıynadı. Bul gordu kaçıdavay, kaytargan baldar ıyladı. Telivay tentek muzoğunu tokmokta vurup soydu dep, muzoğunun barını alıp barıp, tuyuka kamap koydu dep, ıylap bardı üyüne. Baldardın bağrı çurkurap. Enesine vargan son, жаңырып ыйлайт буркурап, атасы буга кайгырып, музоосун берди балдарга. Телибай тентек ызалап, ыйлап келген жандарга, музоодон калган түңүлүп, балдар кайтты сүйүнүп. Айдап алып музоосун, айлына барды жүгүрүп, бир топ жоон күн өтүп, күн каралаш түн өтүп. Алаңгыча болбоду, дадаңды ажал торгоду, кесел болуп нечен күн акыретке жөнөдү. Telivay tentek teskeri, aytkan sözgө könbödü. Köpten beri dadаңдын öz kolunda malı jok, balası jindi canı jok, mal tavarga alı jok. Mындан kalgan üzündü, poemanın üzündüsün dagı tanışasыңар. Emi ушул poemaga байланыштуу кээ бир маселелерге карап көрөлү. Бул Телибай өзү түшүнүп көрсөңөр, акыл-эси кем адам экен. Akıl-esi kemil emes, bul özü tarbiyalanbagan, oң aytkanды teskeri kabul algan, teskeri jasagan adam bolup atat. Adam kasiyetine da jetelek, mal kişi siyaqtуу, mal can janvar siyaqtуу, akıl-esi jok siyaqtуу. Çıgarmada Kırgız elinin ar türlүү salttары, jörөлgөлөрү da көрсөтүлөt. Telibay oşol salttарды tepsep, teskeri jasap, elden çıkıp jatat. Emi uşul Telibay tentek poeması boyunça bışıktoo işin жүргүзөлү. Birinci кезекte Toголок Молдо kim bolgon? Buga kayrylalı. Kanday çıgarmalarını bilesiңер. Andan keyin Telibay tentek boyunça demek kimler katışıp atat? Kaharmandardı мүнөздөгүлө. Atası menen balasının мүнөздөрүн salıştırgıla. Үйгө tapşırmalabыз. Toголок Молдонун ушул Телибай tentek poemasın толук окуу, маани маңызын түшүнүү. Бүгүн балдар биз demek belgilүү akın, жазгыч akın, ар өнөрдүн ээси, манасчы, тамсилчи, кошокчу, элдиги өсөк чыгармачылыкты жыйноочу белгилүү акын Toголок Молдонун, Байымбет Абдрахмановдун өмүрү чыгармачылыгына кыскача токтолуу менен анын Телибай тентек поэмасы менен тааныштык. Силерге тапшырма демек толук окуп чыгарманы, анын маани маңызына түшүнүп келесиңер. Кайрадан кезиккенге чейин аман эсен болгула. Биз ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Жакшы салгыла.